Фин билим берүү системасы дүйнөдө мыкты деп саналат. Деген менен бул өлкөдө баардык мектептер мамлекеттик болуп, жеке жана элиталык мектептер жок. Мындагы билим берүү системасынын негизги принциби — теңдик. Фин мектептеринин баары бирдей шартта. Балдарды ата-энесинин социалдык статусуна карап бөлүшпөйт. Ал турсун ата-энеси ким болуп иштээрин сураганга мугалимдердин укугу жок. Балдарды жөндөмүнө карап дагы бөлүшпөйт. Баардык балдар бирдей. Мектепте билим берүү гана эмес, тамактандыруу дагы бекер. Ошондой эле мектептин эсебинен балдар музейге барып, класстан тышкаркы сабактарды өтүшөт. Окуу куралдарынын баарын мектеп бекер камсыз кылып берет. Ата-энелерден акча чогултууга толугу менен тыюу салынган. Фин мектептеринде балдарды эң башкысы өз алдынча турмушка даярдашат. Андыктан мында балдар көбүнчө ой жүгүртүп жана өз алдынча билим алууга үйрөнүшөт. Мугалим болсо маселени чечүүнүн жолдорун кантип кайдан издөө керектиги менен бөлүшөт. Мектептерде экзамен жок. Адатта финдер биз балдарды жашоого же экзамендерге даярдашыбыз керек. Биз биринчисин тандайбыз дешет. Текшерүү иштерин балдар өз каалоосу менен тапшыра алат. Жалпы окуучулар тапшыра турган бир гана милдеттүү тест бул мектепте бүтүп жатканда тапшырылат. Мектепте балдарга жашоодо керектүү билимдерди беришет. Мисалга, интегралдарды окутпайт, бирок сөзсүз салык системасы жөнүндө маалымат берип, кантип сайт жазса болот деген сыяктуу турмуштук жөндөмдөрдү беришет. Ар бир балага жекече мамиле, ар бир баланын өзүнүн окуу планы бар. Бир эле класстын окуучулары ар кыл деңгээлдеги тапшырмаларды аткара алышат. Балдарды эч качан бири-бири менен салыштырып, генийлер жана артта калгандар деп бөлбөйт. Баардык предметтер бирдей, тигил же бул предметке артыкчылык берилбейт. Андыктан фин мектебинин бүтүрүүчүсү, мисалга, университетте физиканы өздөштүрөм десе, бир курс ылдый олтуруп физиканы терең өздөштүрүүнү баштайт. Финдер эч качан физика же математика искусстводон жогору турат деп эсептешпейт. Тескеринче, өзгөчө таланттуу балдарга атайын класс ачууга бир гана сүрөт, музыка жана спорт негиз болулат. Мугалимдик кесип Финляндияда жогору бааланат жана жакшы төлөнөт. Эми болсо, финдер азыркы билим берүү системасы балдарды чоң турмушка даярдоого толук жооп бербей жатат деп, аны реформалоого киришүүдө. 2016 жылдын август айынан тарта баардык фин мектептер интерактивдүү системага өтүп, балдар өзүнө кызыктуу теманы өздөрү тандап, ошонун негизинде окутуу курсун түзүшөт. Окутуу процессинде негизги басым баланын өз алдынча билим алуусуна, ал үчүн жаңы техникалык куралдарды колдонуусуна, ошондой эле мектептен тышкаркы булактарды колдонуу, айталы музейге барып же окумуштуулар менен жолугуп маалымат алуусуна жасалууда. Бул модель проблемага багытталган модель деп аталат жана анын негизги максаты балдарга билим эмес, азыркы заманда керек болгон жөндөмдөрдү берүү. Анын ичинде маалыматты сын электен өткөрө билүү, маалыматтардын чын төгүнүн аныктай алуу жөндөмдөрү. Хелсинки университетинин педагогикалык психология профессору Кристи Лонка чыныгы турмушта адамдар өзүнчө предметтер менен ой жүгүртпөйт дейт. Андыктан анын айтымында балдардын башын маалымат, фактылар менен толтуруп койгондо, алар глобалдуу кризис, миграция, экономика, чындыктан кийинки доор сыяктуу азыркы замандын чакырыктарына даяр болбой жатат. Биздин балдарды жөнөкөй жана түшүнүктүү дүйнөдө жашайсыңар жана тийиштүү бир фактылар топтомун билип алсаңар эле баары жайында болот деп ынандыруу чоң жаңылыштык деп эсептейм. Биз аларды ойлонууга, түшүнүүгө үйрөткүбүз келет. Биздин азыркы системада эң башкысы ушул. Ошондой эле бул окуучуларга канааттануу алып келип, аларды жашоодо бактылуу кыла алат. Кристи Лонка.